Көчмөндөр ойындарының алқағындағы бөгбір ойынша финалдық тірешке жалпыңыздарды шақырып өтөбүз. Чүй жана Ош облысының қырандары бір-біріне қаршы ойнайды, бір-бірінің күшін сынап көреді. Райқан Алқанов атындағы ат майдан жаңа құрылған ипподром мындан арыдағы нечендеген ойындарды қабыл тұрған жай ат майданы. Ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай кереметтүү оюндар өтүүдө. Мындан арыдағы ноябрь айынын башында жогоруда аталгандай Ош каласы ынтымагынын алкагындагы беттештер өтө тургандыгы да айтылды. Ал мезгилде эми биз финалдык беттешти көрүүгө даярбыз. Сары кийимчен Сары Өзөн Чүй командасы, Чүй облусунун курамасы жана кызыл кийимчен адаттагыдай өздөрү менен чыккан Ош облусу бири-бирине каршы оюн жүргүзөт. Бул беттеште фавориттик мүнөздүү, фавориттик жана бир артыкчылыкты Чүй командасына берсек болот. Бирок финалдык тиреште мүмкүнчүлүк бирдей болушу да мүмкүн. Ыктымал Адыктан бардығын ойын көрсөтөт, бардығын уақыт көрсөтөт. Біз тараптардың құрамын таныштыруу менен ойынды баштайлы. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбаймын. Жана дароо эле байкасаңыздар, улакталар замат азыр жогорку ылдамдыктагы чабуул Асқат Асқаровтың ыргыткан улагы Тайгазанның капталына тийди дагы жерге түштү. Асқат Асқаров шашып койду менимче. Анткени атаандашы деле алысыраак келе жаткан, шашпай ыргытса деле болмок. Болушунча коозураак ыргытууну эңседи көрүнөт. Эми курамды тааныштырабыз. Чүй командасынын курамы төмөндөйчө. Биринчи катар санында Тыныч Алыбаев, Карабайыр менен, экинчи Кубаныч Султан уулу Граз менен, үчүнчү Нурбек Юсупов, Жиган менен, төртүнчү Рамзат Бөкөнбаев минген аты Телтору, бешинчи Фархат Бейшекеев Арнольд менен, алтынчы Асқат Асқаров Арчат Тору менен, жетинчи Сейитбек Анарбек уулу Актилек менен, 8-нчи Улан Насакеев Мырза Тору, 9-нчы Султан Русланов Тайлун, 10-нчы Рустам Тыналиев Первый, 11-нчи Элеман Нурболот уулу Капрал жана 12-нчи Ильяс Исаков десятка. Алардын атаандаштары Ош облусунун курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар саны менен Байыш Ниязов, Тумарды менен, экинчи Айбек Темирбаев, учурда ортодо Ома менен оюн жүргүзүүдө. Үчүнчү Мендербек Абдыкайым уулу Трон, төртүнчү Ташы Майлыбашев Туз, бешинчи Бауш Султанбеков Бүркөт, алтынчы Кыялбек Айтбаев Байтур, жетинчи Жаныбек Каримов Айсары, 8-нчи Кыяс Ниязов Амадор, жаңы алынган ат, 9-нчы Жоодар Жолчу уулу Золотой, 10-нчы Манас Ниязов Шторм, 11-нчи Баяман Ниязов Цезарь, 12-нчи Нурсултан Шамырза уулу Телтору. Ушундай курам менен бул команда оюндарга катышууда. Үчүнчү минутта жүрүп баратат. 100% мүмкүнчүлүктү алгачкы секундаларда эле Чүй командасы алган болчу, бирок аны сала алган жок. Кубаныч Султан уулу Тайгазанга баратат. Кубаныч Султан уулун Бекемжа Жоодар Жолчу уулу оюн жүргүзүп жаткан мезгили жана абайлаш керек. Тайгазанга жакындап калды, бирок коргонууда аракеттер жасалып жатат Ош командасында. Жана ыргытар маалда Жоодар Жолчу уулу келип жетти. Ошол мезгилде Мендербек Абдикайым уулу бар. Жакшы тоскоолдукту көрсөтүүдө. Кайсы команда болсо көчмөндөр Эсмелерде болсо жарым финалдык беттеште Ош облусу Бишкекти 8-5 эсебинде жеңген. Ал эми Чүй облусу 5-2 эсебинде Талас облусун жеңип алгандыгын айта кетебиз. Ал эми Ош облусу кандайча төртөө финалга чыккандыгын дагы түшүндүрүп өтсөк туура болчудай. Өз сайпасында 2-нчи орунду алган командалардын арасында жеңүүчү болду. Алгач Баткенди жеңген, азыр алгачкы
Ниязов улақты тартып алды. Манас Ниязов тақымға басты. Жана андан ары азыр Чауылға жөнөйт өзүнүн аракетин жасап көрөт. Оң канат аркылуу Чауылга баратат. Коргонууда оюнчулар бар. Чүй командасында ошол эле Фархат Бейшекеев ойноп жатканда көрүнөбүз ойлош керек жана. Ат мүдүрүлүп түшкөндүгүн көрдүк. Азыр Tez yardımda çakırıp Авайлаш керек. Манас Ниязов чоң ылдамдыкта барды. Жана эң башкысы ден соолук Манас Ниязов аты мүдүрүлүп чоң ылдамдыкта келип мүдүргөндөн кийин жерге кулады. Командалаштары жардам берилди. Азыр чындыгында Гүлбөрү кино тасмасындагы атылган эпизоддордой болду жаткандай. Гүлбөрчүлөр темирден жасалганда эле чындыгында кандай жыгылбасын, кандай тайгазанга урунбасын, бири-бири менен канчалык коюшуп кетпесин, кайра бутка туруп, кайда калса ийирге көтөрүлүп, оюнду улантып келишет. Андыктан мындай жүрүштөрү бизди таң калтырбай койбойт. Ошондуктан улам бул оюнчулар баатырлар. Ал мезгилде алдыга Чүй командасы улакты алып жай-жайдан жакындап бара жаткан мезгили Сейитбек Анарбек уулу жарым финалда мыкты оюнду көрсөткөн оюнчулардын бири. Жана атаандашынан бойтап барып, ыргытууга жол издейт. Сейитбек Анарбек уулун жакшы камап, атаандашы мыкты ойноду. Жолдар жолчу уулу жана тайгазан ачылып калган мезгилде коргонууда жакшы оюнун Ташымайлы Башев көрсөттү. Жана Сейитбек артка барууга аргасы Санжандан Ташымайлы Башев чыкпай оюнун жүргүзүп жатат. Сейитбек Анарбек уулу алдында эки атаандашы бар. Жана жерге чүрүп жиберди дагы. Азыр иңип алууга аракеттер уланып жатат. Сейитбек жерден үзгөн, бирок кайрадан алдыга чыгып кетти. Жана айлампанын шегинде Олак жаткан учуру мындай тарапка эңкейип, азыр Жолдар жолчу уулу жетти дагы. Такымына басып алды. Командалаштары жардам бериш керек. Буга чейин жыгылган Манас Ниязов ат үстүндө, демек чоң жаракаты жок. Жакшы. Жана Манас Ниязовго улакты өткөрүп берип жаткан мезгили азыр командалашы жана Рустам Тыналиев менен Манас Ниязов бири-бирине жанашып ойноп жатат. 10-чу катар сандагы оюнчулар аутка чыгып кетти. Улуттук көчмөндөр оюндары буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы Рустам Тыналиев, Манас Ниязовтар аты жанган. Азыркы учурда бири-бирине жанашып баргандыгын көрдүк. Эламан Нурболот уулу азыр алып келиш керек улакты. Башкы чекитке тартып айтсак жок. Демек оюн алкагында эч кандай аут дагы жок болчу. Эламан Нурболот уулу Чабуулга келет, ат жана Тайгазанга жакындап калды. Атты токтото алган жок. Тайгазан түйүнө Эламан Нурболот уулу алгачкы улакты салууга өтө жакын жана биринчи салым. Эламан Нурболот уулунун жылдызы жанып барууда. Азамат чындыгында оюнчу командасына каршы болуп Биттиште дагы өзүңүздөр билгендей мыкты оюнун көрсөтө алган. Тартап
айтсак, бир улакты салган. Ал эми хет-трик менен албетте иште Кубаныч Султан өзгөчө. 10 миң сом. Эламан Нурбулат уулунун оюнуна таң калбай коюу мүмкүн эмес. Чынын айтканда 1999-жылы төрөлгөн жаш көкбөрчүлөрдүн бири. Андыктан өсүп келе жаткан өтө мыкты оюнчулар көп. Мындай таланттардын бири азыр биринчи салымда салып койду. Жерден эңип алуусу дагы күчтүү. Аны аткарып барып салымга айлантуусу дагы күчтүү. Жарым финалдык оюнда бирок Кубаныч Султан уулу гол көрбөгөндөй мыктылыгын көрсөткөндүгүн айта кетсек болот. Кубаныч Султан уулунун оюну жалпы кыргызстандыктарды таң калтырды чынын айтканда. Салымдарга барып жатты, коргонууда ойноп жатты, жекеде ойноп жатты. Андыктан бүгүнкү оюнга деле бир топ салым кошсо керек. Жерден эңип алып азыр алдыга чыгууга аракетин көрмөк. Султан Русланов дагы азыр катандаштарына тандаш эмес. Чемесен булакчылардын баардыгына бири-бирин жакшы тааныйт, бири-бирин билет. Ал мезгилде жерден эңип алып Аскат Аскаров такымга басты, улакты. Аскат Аскаров бирок калыстын жемеге желбиреди. 10-чу минутта жыйынтыгына чыгып баратат. Биринчи таймдын так ортосуна келип жеттик. Бул финалдык беттеш. 300 миң сомго болгон тирешектен бергиле. Жалпы байге фонду 800 миң сомду түзөт. Биринчи орунда алган командага 300 миң, экинчи орунга 200 миң, үчүнчү орунга 100 миң, андан кийинки 4-чү орунга 50 миң. Жана 5-6 орунду ээлегендерге 30 миңден бериле тургандыгын маалымат катары эске салабыз. Кубаныч Султан уулу Айбек Темирбаев жекеме-жекенин чеберлери. Кубаныч Султан уулу 2-чи номер менен иштегенди аябай жакшы көрөт. Тандашын күтүп отуруп, ал туура эмес кыймыл жасаган мезгилде атын чаптырып барып позицияны жеңип алат. Азыр дал ошондой оюнду көрсөттү. Кубаныч же Кубантай Самыр өнөмдөн чыккан мыктылардын бири. Ал мезгилде жерден такымга баса элек, анткени атаандашы колун салаңдатып мындай эңкейип турат. Ашырып кетиши мүмкүн Айбек Темирбаев. Жана Кубаныч өз учурунда абалды көзөмөлгө алды дагы. Азыр айлампадан чыгат. Же болбосо чабуу аракетин жасап көрөт. Кубаныч Султан уулу өткөрүп берди. Жана андан ары командалашы такымга басып алды. Жокусунда өзүбүздө көргөндөй Улан Насакеев эң эле салмактуусу десек болот. Командасындагы Улан Насакеев жуудар жоопчу уулуна Улан Насакеев Тайгазанга жакындап калды. Жуудар жоопчу уулу бар колгонууда. Ошол мезгилде Кыялбек Айтбаев бар жана Улан Насакеев экинчи улакты ыргытып койду. Биринчи таймды Жүйөгулусу Таласқа каршы дагы 2 салым менен баштаган. Эсиңиздерде болсо ошол сценарий боюнча бара жаткандай. Жана 13-чү мүнөт жүрүп бара жаткан мезгили. Жерден эң кетүүгө Эламан Нурбулат жакын болду. Андан ары
Асқат Аскаров атандашы қысымға алды. Қияс Нияз аутқа шықты. Жекеме-жекеде Байыш Ниязов. Экранда Байыш Ниязов. Команда капитаны. Bir жылдан ашық уақыт бойы шоу ойындарға қатыса елек болчу. Емі қатышып меймандарын қуантып жатқан мезгілі. Күшті ойыншылардың бірі. Қайрадан әле Қуаныш Сұлтанұлы өзінің стилінде алдыға бара жатқан кезі Қуаныш Сұлтанұлы Фархат Бишекеев тескерсінше қонтайды біраз алыстатып қойды. Зыр улақты ырғытуға болшынша жол іздеп жатат, өзіңіздер көргендей. Тайғазандың тегерегінен алыстабай айланып жүрген мезгілі. Қуаныш Сұлтанұлының ойын жүргізушісі чумында өте күшті. Жана 3-ші улақ Тайғазанда. Қуаныш Сұлтанұлы финалда дағы салымға жетшуді. 3-ші улақты ырғытуға жетішті. Еламан Нұрболотұлы есеп сандарын ашқан Уан Насакеев бекеселенген 3-ші улақ Қуаныш Сұлтанұлының пайдасында. Азырынша Ош командасының бір чауылдарын естесек, анда Манас Ниязовтың улақты алып баратып, Тайғазанға жетпей аты мүдірлік кеткен ұчырды. Айтсақ болчудай. Менімше, егерделі аты мүдірлік тұрған болса, Манас улақты ырғытма. Жана ал салымды салса, башқача отты деп. Кен әрбір улақтың ырғытылышы психологиялық жақтан ойыншыларға тәсірін береді. Асыр өзіңіздер көргендей, атандашы еліп бара жатқан кезде жодар жол-жолы алып алған, бирок жекеменен оланат. Бірінші таймдың 5 минут уақыт бар. Айбек Темирбаев, Қуаныш Сұлтанұлы. Екінші қатар сандағы ойыншылар, екі өтек. Крас, жана шындайлы Ома. Решуді Қуаныш Сұлтанұлы алдыға озып баратат, жалғыз өзі жолқысында ойыншысы тосқолдық қалды. Ведербек Дикаймолы алдын тосты. Бирок Қуаныш тоқтой тұрған емес. Қуаныш Сұлтанұлының ырғытқан улағы Тайғазандың қырында. Жана өзгөчө учур, азыр улақты алған соң қаршы чабуылга чыгууга Ош командасында мүмкүнчүлүк бар. Жакшы эле озуп кетүүгө аракетин көрдү Жаныбек Каримов, бирок эми гана кайрадан күчтөп бара жаткан кез Жаныбек Каримов ыргытты, атаандашы тосуп алууга жакын калды. Улак жерде. Акыркы 2 мүнөттө Нөчө бір күрчүнөздөгү ойын жүрүүдө. Жерден эң алууга чемсек элек Жодар Жолчулу такымга улакты басар мезгилде Эламан Нурболотулу талаш жатат. Эламан Нурболотулу жаш болгондугуна карабастан мен күчтүүмүн деген оюнчулардан жулуп алмай бар. Мамлекетибизде көкбөрүнүн түпкү тамагынан келе жаткан 22 жылдын жүзүндө иш аткагында көчмөндөр улуттук оюндарында дагы бир оюн талаасында Райхан Алкаев атындагы талас шаарында Азыр эми кезектеги чабуулуну чүй командасы аткарып келүүдө. Тайгазанга аз калды. Эламан Нурболотулу 4-чү улак Тайгазанда. Эсеп сандары 4-0 айланып кетти. 20 мүнөттүн ичинде өзүңүздөр көргөндөй
99 4 uла qırgıtıldı. Oş komandası Esep sаны 4. oyğonuş gerek. Özünün çağıldarına hareketin yasaş gerek. Hurmatly kuyurmanlar. Kıram kelime bilen kelime birinci taymda 18-ci minutасы. Mümkünçülük daim var. Özgöçö bir taymdan keyin. Kuyurmanlar ayağına çeyin işenip kütöt. Жана 40 минуттун ичинде абал домдоп кете алабыз. Эми ал эң учурунда деле чүй командасы салымдарга аракетин жасайт. Айтсак алар дагы ошондой эле деңгээлде оюнун улантат. 30 000 сомдон куттуу көчтөн куру кетирбей мына байге Башкы чекиттеги улакты жулуп кетип азыр чабуулун баштады Аскат Аскаров. Өзүнүн стилиндеги чабуулдардын бири Аскат Аскаровдун ыргыткан улагы кайрадан Тайгазандын кырына тийип жерге түштү. Дагы шашып койду көрүнөт. Дагы бир аз бара түштү болмок менимче Аскат Аскаров. Буга чейин дагы 100% чабуулду колдон чыгарган, эсиңиздерде болсо. Азыр кайрадан жерден эңип алууга аракеттер уланууда. Минута. Birinci tayımdan 60 minuta sözün vaxtısı çapçılandan. Azır bulay buyursa, çiğ olsun ama birinci amatının altından Азыр эми андан ары аракеттер уланат жана Аскат Аскаров. Өзүңүздөр көргөндөй ыргытууга мүмкүнчүлүк алды. Кайрадан Аскат Аскаровдун ыргыткан улагы кырына тийип жерге түштү. Эмнегедир бул тайм Аскат Аскаровдун тайм эмес окшойт. Ыргыткан улагы эле Тайгазанга жолобой жатат. Эми жолоп жатат. Кырына барууда, бирок 20 секунда ичине барып кайнабай жаткан кез. Биринчи тайм соңуна чыкты. Аскат Аскаров тиштенип кызырланып экинчи таймга чыгат болуш керек. 3 ыргыткан улагы төшпөй калды. 5, 4, 3. Акыркы секундалар. Экинчи, үчүнчү тайм алдыда. Демек кызыктын бардыгы алдыда. Есеп саны 4-0, birinci тайм аягына чыкты. Жагымдуу чыгармаларды коелу, бул жактагы акпаратты тизмекте болалы. Оюн талаасындагы калыс улуттар арасында Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarık baragынан elim öçpөгүn Ulu kırgız elim göçmönü Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarık baragынан elim öçpөгүn Şamalga jetkirбей çapты Kırgızdın er azamatты Kuyun salıp mingen attı Күтпөй Тайгазанды taptı Çaptır çaptır jigit çaptır Уган атан таштык алттыр Бийик кылып кыргыз калкын Бек сактагын ата сал Кыргыз элдин эрмегине тең болгон Кылымдарды кечип өткөн көк бөрү Эр азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн
Бадан баскын көппөрүгө, салым кошкун көтөрүүгө, тоскун каршы чыккан затты, укугуң жок өткөрүүгө. Жүрөккө жаккан оюн көкпөрү, ойноп калтырбай көптөрү. Биздин курам дүйнө чемпиондору, көңүл салбай сен өтпөгүн. Көкпөрү, биздин оюн, биздин оюн, көкпөрү. Батыр кыргыз элим көчмөнү, ойноп келеттер азамат көкпөрү. Жарым жылдыз болуп жанып көктөгүн, барып барабынан элим өчпөгүн. Батыр кыргыз элим көчмөнү, ойноп келеттер азамат көкпөрү.
Тайм беттешүүгө келгиле эки команданы чакыралы. Кел төргө өт деген элимен эч убакыт айрыбасын белинен. КамАЗ кайра бир айланып коеюн деп атат, мейли. Шартты жол бөгөгөн, жолдун аманчылыгын тилеп коелу. Суу өмүр булагы чаңдабасын. Азыр Ордолу Ош курама командасына талас шаңшып турганда Талас облусунун ыйгарымды өкүлүлүк губернатору Марат Молдоновичтен $100 азыр ачылган упайга жана ошондой эле Абдыкадыров Эмиль мырза Илтекстрой компаниянын президенти 10.000 сом коюп атат. Ош командасына, курама командасына. Катуу кол чаап атасыздар, кол чаап койсоңуздар болбойбу? Мына рахмат. Ош жана Чүй облусунун командаларынын ортосундагы беттеш экинчи тайм. Эсе учурда 4-0 Чүй командасы ийгиликтүү түрдө алдыда келе жатат. Экинчи 20 мүнөттүктүн алкагында кандай оюн жүрөт, сиздер менен чогуу байкайбыз. Азыр учурда салынган улактын авторлорун айта кетишибиз керек. Элеман Нурболот уулу 2 улак ыргытты. Кубаныч Султан уулу 1 улак жана ошондой эле Улан Насакеев бир салым менен өзгөчөлөнгөн. Ал мезгилде Нурсултан Шамырза уулу ортого алып барат улакты. Нурсултан Шамырза уулу жайгаштырды ортого жекеме-жеке. Кубаныч Султан уулу Айбек эмес, Жанбек Каримов келип келген. Күндүк көтөрүлө берсин. Жанбек Каримов Айсары менен оюн жүргүзүп жатат. Айсары азыр позициясын Кразга бербей жаткан кези. Кразга караганда Кубаныч Султан уулу күчтүүрөөк эсептейт. Олчудай эмегер мындай салыштыруу орунду болсо. Жанбек Каримов ылды эңкей албай жатат, анткени ал ылды эңкейер замат түрттүрүп Кубаныч Султан уулу позициясын жеңип алат. Ал кооптуу учур. Алтайга каршы ойноо ортодо өтө эле татаал. Анткени ал чындыгында ар бир учурду мыкты пайдалана алат. Эми 100% жеңе берет деп так айтпайбыз. Ошонча мактап жаткан эмес. Болгону жеке алыптарынын бири. Убакыт эсе соңуна келип жетти. Азыркы оюнчуларга бөлүнгөн Айбек Темирбаев кирет жана командасында Элеман Нурболот уулу кирди. Элеман Нурболот уулу. Чабуулчулар ортого кирген мезгилде чындыгында алууга басым жасалат. Атандашынын туш тарабынан чыгып, оорураак абал болсо дагы колун созуп отуруп, өзүнүн ашыл сапатын колдонсун деп чыгарып келет. Ал мезгилде өзүңүздөр көргөндөй айланпа сыртына чыкты. Еңип андан ары улантып кете алышкан жок тараптар. Жана жерден жакшы эле сүйрөп бараткан мезгилде калып калды. Азыркы учурда Рустам Тыналиев ойноду, бирок аутка жакын калышты. Аутка жакын калды.
Эламан Нурболотоğlu жана Рустам Тыналиевтер ойнону. Рустам Эламанга өткөрүп берди. Азыр Эламан өз тайгазанына баратат. Жолдар жолчу саят түштү артынан. Şöyle mezgilde kıyas. Niyazov var jono. Эламан Нурболотоğlu байкаңыздар. Атандаштарын артта калтырып бара жаткан кезде Рустамга өткөрүп бербейт, өзү да жакшы баратат. Эламан бийик көтөрүп алды. Тайгазанга токтоп бере турган болсо ыргытак сөзсүз түрдө. Эламан Нурболотоğlu бул оюнчунун аты жөнүн кайталоодон тажабайсың. Чынын айтканда Азамат 5-0 эсебин каттап койду. Эсеп сандары 5-0. Рустам Тыналиев өткөрүп береби деген үмүттө жанына барган, бирок эми туура эле кылды. Кандай жерден өткөрүп берүү туура эмес болмок. Менимче Эламан Нурболотоğlu бүгүнкү беттештеги 3-чү улагын ыргытты. 5 улактын 3-өөнү Эламан ыргытууда. Бул мелдештеги мыкты улакчы намына талапкерлерден экөө азыр Эламан менен Кубаныч Султан уулу десем болот. Чындыгында кимисине берет болду экен, эгер деле мындан ары ушундай деңгээлде жыйынтыктала турган болсо. Көпчүлүк учурда эми бардык учурда жеңген команда алат, бирок дагы да болсо чүй командасы жеңе элек. Алдыда убакыт бар. Ош өзүнүн балким эсеп сандарын ачып ала турган болсо, алардын оюну жүрө баштайт белем. Чабуулдары курчураак мүздө чыга баштайт белем. Коргонуусу бираз аксап жатат деген сөздөр да айтылды. Ош командасында аттары дагы чарчагандыгы айтылды. Бирок албетте финалга чыгуу дагы жакшы көрүнүш. Байыш Ниязов сол такымга басып алды. Байыш Ниязов атты буруп кайрадан артка моройнду да ойлош керек. Азыр атандаштары бираз агрессивдүү түрдө ойноп, улакты өздөрүнүн карамагына кайтарууда. Сейитбек Анарбек уулу атандаштарын аралап азыр алдыга чыгууга мүмкүнчүлүк алууда. Жана каршылашы кууп келип жетти. Нурсултан Шамырза уулу болчу. Жана тагазанга деле жакындап калышты. Сейитбек Байыш Ниязов анын жанында. Сейитбек сол такымга басып алган. Андан учурда көргөндөй Медербек Абдыкайым уулу талашууда. Байыш Ниязов дагы жолуп кетүүгө аракетин көрдү, жана Байыш Ниязов алган. Бирок андан ары атандаштары сүрүп чыгарды. Демек жекеме жеке. Мындай бирге бир чыгуулар көпчүлүк учурда чүйдүн пайдасына жыйынтыкталып жатат. Айбек Темирбаев өзүн көрсөтүш керек. Ортодо жана Кубаныч Султан уулу экрандагы оюнчу. Оюнун улантууда Айбек Темирбаевке бербей биринчи болуп эңип алды. Сол такымга ыңгайлап басууда. Бекем басып алынган улак көпчүлүк жулунбайт атандаштар тарабынан. Андыктан Султан уулу Кубанычтын оюну биз мактап койсок болот. Ал сол такымга басты. Алдыга жылып баруунун айнасын издеп жатат. Келип деле калды. Бирок атандашы Айбек Темирбаев жанынан чыкпай жатат. Мына Ниязов дагы жүргүзүүдө. Ал эми Кубаныч Султан уулу эми болсо келди. Жана Азамат Бауш Султанбеков өзүнүн көрсөткөндөй улакка жетип калды. Өзүнүн интервьюларынын биринде Кубаныч Султан уулу жаш улакчыларды тарбиялап
чыксам деген тілегин дагы айткан. Азыркы учурда өзүнүн карьерасы менен Рустам Тыналиевке өттү улак оң такымга басты. Рустам Тыналиев сабык өрөөнөн чыккан дагы бир мыкты Улан Насакеевке өткөрүп берет. Көпчүлүк учурда байкасаңар Чүй командасында Рустам Тыналиев алар замат Улан Насакеев өткөрүп берет. Жетес керісінше Рустамға Улан өткөрүп берет. Азыр Насакеев Улан казанга келатат. Алдында Айбек Темирбаев бар. Айбек Темирбаев жолдар жолчулугу менен азыр Казанды коргоп жатат. Таптак болуп жаап жаткан мезгил. Улан Насакеев бул ушунча жолдорду издейт, сол такымга алып жүргөн мезгили. Атандаштары коргонууда азырынча жакшы кармалып турат. Азыр эми ыргытууга мүмкүнчүлүк жаралды. Жана 6-чы салым. Эсеп сандары 6-0. 6-0 жана Улан Насакеевдин бул беттештеги 2-чи салымы. Дароо ыргытканда түшкөн жок, бирок андан ары тоголотуп койду. Демек, өз тапсырмасын аягына чыгарды. Минут жүрүп бара жаткан мезгили жана жогоруда айтылган маалымат кайталууда. Ноябрь айынын башында азыркы белдештин байке фондунан дагы жогорураак болгон 1 миллион сомдук байгеге Ош Талас ынтымагынын катышуучулары райондор ойнойт. Райондук ат салышуу боло тургандыгын айта кетели. Чындыгында андай беттештер региондордун ынтымагын бекемдейт, улакчылардын ортосундагы биримдикти бекемдейт. Андыктан Талас облусунун жетекчилери демилгени көтөрүп уюштуруп жаткандыгы бул жакшы белги. Ал мезгилде дагы да болсо Чабуулда Чүй командасы Ош Чабуулга чыга элек. Улакты алса дагы Тайгазанга жакындап бара албай жатат. Азырынча жалаң бир Тайгазанды көздөй оюн жүрүп жаткандыгын байкоодо. Улан Насакеев улак менен сол такымга басып жүрөт. 2-3 оюнчу артта калды жана кезектеги улак армалда башка жакты көздөй басып кетти. Улан Насакеев кайрадан өзүрлүк менен кайрылуу олтуруп Тайгазанды көздөй бет алып баратат. Улан Насакеевдин өзүрлүгүн ар бир оюнчуга берсе гана Эламан Руслан уулу алгысы келген, бирок агасы берген жок. Дагы да болсо күчү ашып ташып тургандыгын өзү сезип турат, билип турат. Улан Насакеев ошого байланыштуу өткөрүп бере элек. Такымга баскан убакты чындыгында мындай салмак тагымында көлөмдүү оюнчудан тартып алуу оңой эмес. Физикалык жактан абдан күчтүү.
Дагы толсу берген жок, эми гана Эламан Нурболот уулуна өткөрүп берди. Эламан Нурболот уулу үчүн чабуулга аралык керек. Ал ошол аралыкты жаратуу үчүн артка чаап баратат. Аталдаштардын тайгазанына баратканда эле өзүнүн тайгазанына баратат. Ушул аралык керек болчу Эламанга. Жана Таланын бардыгын басып өтүп ал ыргытууну ишке ашырууга даяр. Таланын жарымына келип калганда ат жалына улакты алып даярданат. Байкасаңыздар, менимче бул өтө жакшы ыкма. Анткени тайгазанга келгенде даярданбай алдын ала даярдап келет. Эламан Нурболот уулу эсеп сандары 7-0. 7-0. Өзүңүздөр көргөндөй мыктылыгын ар бир салымда, ар бир иш аракетинде далилдеп жаткан оюнчу. Ош облусу биринчи салым аракетин жасайт, антынча туруштук бере албай жатат. Жердеги улакка эңип алууга жүрүштөр уланууда. Байкем болду, улам. Кенен болсаң эч убакта кем болбойсуз дейт. Жаңы оюнчулар кирген, тактап айтсак, буга чейинки өнүгө жаткан оюнчулар Баяман Ниязов бар азыр командасында. Айбек Темирбаев, Манас Ниязов, Бауш Султанбеков ойын өткөзүүдө азыр. Жана Сейитбек Анарбек уулу жерге чүрүп жиберди. Тыныч Алабаев команда капитаны дагы жаткан кезде улак тапталып, оюндан кийинки тамакка даяр болуп жаткандай. Эми бул сөздөрдү айтууга албетте мүмкүнчүлүк бар. Улак жерде эң алган жок эч ким азырынча Баяман Ниязов, Тыныч Алабаев. Аманат айтып келдиңер. Эсен болгула, эсенчилик камап келдиңер. Оң жагыбыз салатаа. Бири-бирин четтетип коюлган жолдорду издөдө. Рустам Тыналиев эңкейди, бирок жете алган жок. Рустам Тыналиев аракетин көргөн. Бауш Султанбеков жерден үздү улакты. Жана азыр өздөрүнүн чабуулун уюштурууга мүмкүнчүлүк алып баратат, бирок өз тайгазанын өтүп бара жаткан абалдоңдоо үчүн жана аутка чыгып кетти. Жекеме-жекеге таштайт. Улак ортодо. Оюн олот. Талашка түшөт. Экинчи таймдан 3 мүнөттүк оюну башкы калыс азыр Эсенкул Нураков экендигинде көрүүдөбүз. Көрүүдөгү өз учурундагы мыктылардын бири, капитандардын бири. Азыркы учурда Көкбөрү ошол Эсенкул Нураков учурундагы оюндардан айырмалана тургандыгын дагы айтып өткөн. Азыр ылдамдык таптакыр башка, аттардын күчтүүлүгү, оюнчулардын дагы өнүгүшү башка деп айтып өткөн. Андыктан Көкбөрүнүн өнүгүүсү туу жокко жетти, жобусу дагы өнүгө турган алдыда боштуктар барбы? Бизди кызыктырат бул маселелердин бардыгы. Кубаныч Султан уулу сол такымга басты улакты. Адаттагыдай эле, биз көнүп калгандай эле. Жана чабуулга активдүү чыкты. Чабуул коюп бара жаткан мезгили тайгазанга деле жакын калды. Жана эч ким тоскоолдук кылган жок. Кубаныч Султан уулу 8-улакты тайгазанга ыргытты.
13 Султанұлы бүгінгі беттеште екінші улағына жетішті. Есеп 8-0. Райымқол Алматы кемелушінің атынан 5000 соғын чең болысының Көкбөрі федерациясының президентінің атынан Райымқол Алматы пайденген 5000 соғын. Ал эми Еламан Нұрболотұлы покер жаратқанын айта кетсек болады. Ал мезгілде кезектегі чабуылға іс-әрекеттер Рустам Тыналиевтің ырғытқан улағы гүлсіменен барып сыртқа шығып кетті. Қаптал тараптан бұратқан жана атты чұрқашылы башқача олчу. Улақ ырғытылса дағы түші біраз уыр болмақ. Сейітбеген Арбегуылы мүмкін беттешті өзгөчіліні ейлек. Бирок жарым финалда улақ салған болчу. Азыр Тайғазанға жақындап баратышат. 30 секундадай уақыт бар. Кезектегі салымға жетіп қалауы. Салым артынан салымды ішке ашырып. Шынын айтқанда үші командасы атандаштарын байқағанда жоқ. Рустам Тыналиев. Қантип. Рустам Тыналиев. Жақшылы ракетін көрген болчу. Ал мезгілді жерден иліп алып Тайғазанға ғытар малда Ош облысының 3 бөгөрчісі баса қалды. 9-ынчы лаққа жол берген жоқ. Жана андан ары Ош командасында чабуыл болуы Бауш Султанбеков уақытменен уақыт соңына келіп жетті. Алдыда шешуші бөлік бар. Уматты телегөршілер. Есеп артықшылығы чоң. Бирок үміт бар Ош командасынан салым күтөбүз. Есеп саны 8-0 екінші таймның оңауы. Құдай бұйырса, бұл көчмендердің дағы азыр 3-ші таймдан кейін Құдай бұйырса қырсығы жоқ, аман есен аяқтап алсақ. Жилой комплекс «Южная Буря» от группы компании «БИЦ». Ищите
Ищите нас по запросу Южная Бунина и звоните 495 152 0505. Квартира в экологически чистом районе Новой Москвы от Мисс Development. Ищите нас по запросу Цветочной поляны или звоните 495-023-33-35. Тысячи блинов нужно испечь, чтобы стать мастером блинопеком в теремке. И всего один нужно попробовать, чтобы его полюбить. Ведь домашний вкус, как настоящую любовь, ни с чем не спутаешь. Менин балалыгым дүйнөлүк деңгээлдеги спортчулар чыккан Көкдөб айылында өттү. Бокска мени 10 жашымда атам алып келген. Бокс залынын жоктугуна байланыштуу көчөдө суукка, жамгырга карабай машыгууну баштап, эң алгач колума жыртык мээлейди кийгенимде мен өзүмдү бокстун адамы экенимди сезгем. Бокс менин өмүрүмдөгү эң маанилүү жана маңыздуу көзөмөмдер. Ринг менин үйүм. Мен рингке киргенимде өзүмдү эркин же ошол рингдин ээси катары сезем. Спортто сөзсүз жеңилүү болот. Жеңилгенде мен отуруп калбайм. Жеңилүү мени күчтөндүрөт, кайраттандырат. Кыргызстанга эмгеги сиңген насаатчылардын кол алдында машыгып, тажрыйбамды дагы да өркүндөтүп келем. Үйрөнгөндөрүмдү жаңыдан чыгып келе жаткан өспүрүмдөргө арноодон тажабайм. Ар бир жеңишимди мекенге, кыргыз элиме арнап өзүмдү мыкты сезем. Демек, спорт бул сыймык. Менин спорттогу жеңиштеримдин баары Кыргызстанымды сүйгөнүм үчүн, элим үчүн. Сапарымдын баш атынан баштап, ал менин жанымда болду. Мен ага көп нерседен милдеттүүмүн, анткени аарыган түгөнүп, алдан тайганда ал мени колдоп турду. Мен ал аркылуу чыныгы досторду таптым. Мен аларга ишенем. Алар мага ишенет. Анткени күч бирдикте. Ал менин күчүмө күч кошуп, бардыгы бирдей экенин билдирип турду. Биз жеңбейбиз, жана жеңилбейбиз. Биз бул жактан өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Ал мага көп нерсени берди. Ал менен жеңиштин даамын бирге татабыз. Мен билем, алар ар дайым менин жанымда. Анын аты спорт. Мен кичинекей кезимде эжелерим күрөшүп калышчу. Күрөшкө атам өзү жетелеп келген. Биздин район боюнча мен жалгыз болчумун. Ошондон себеп мага спарринг партнер кыз жок, балдар менен күрөшүп калгам. Кыздар күрөшкөн болбойт, динге туура келбейт деп айткандар көп. Жакын адамдарым айткандай оор. Кыргызстан менин үчүн жүрөгүм. Мен ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткым келет. Себеби Кыргызстан десең каяк деп тааныбаган адамдар аябай көп болот. Жана ошо Кыргызстан желегин Олимпиадада көтөрүп, элге таанытып, даңазалайлы, Кыргызстаныбызды көтөрөлү бирге.
Мал менен чоңойгом. Кичкимен беле эшек минип, анан уже атка минип үйрөнүп, булакка бара баштадым. Байкелер тартып атканда ошолорду көрүп, аябай кызыккам булаккачы. Чоң оюндарга байкелер киргизчү эмес меличи. Ошо жашсын деп, бир жерин сынып калат. Билген эмесмин чоңда ойнорумдучу. Ипподромдо. Кыргыздын музыкасы эле эметкенде эле жүрөгүм өлөк чогушу болот. Толкунан билбей каласың, азарт. Кыргыздын ошо нукура оюнун баарына жарыягым келет да ошо. Ой мактатыма жетти да буюрса. Токтобой эми до конца эметейин атам да. Көбүрөөк ушуна байгелерди утуп, Кыргызстандын намысын коргоп, көкбөрүнү өнүктүрүп. Биз ушу команда менен Кыргызстандын эмесин көкбөрүн жакшы деп көрсөтөбүз деп нетип бар ушундай. Кашкардан 3-4 саатта камчы урбай жеткен кочкорго, ооздугун чайнап баш чулгап, ою жок аттын токторго, машина белең ал эмне токтогон ар бир посторго, артынан кууса гай эмес жеткирбейт болчуң окторго, эр табылды баатырдын элирген арча торусу, казан асса батчудай калдайып туручу соорусу, жатканда кайран табылды жараттан күчөп оорусу. Так, ошону менен кайрадан карагылачы маңдайыбызда дүбүрт салган, дүйүр кызыткан көкбөрү оюнубуздун финалдык беттешүүсүнүн чечип сала турган убактысын алдыга чыгаралы. Кетти. Чечүүчү бөлүк Чүй жана Ош облустарынын ортосундагы беттешке чакырып өтөлү. Жыйынтыктоочу тайм. Демек 3-чү бөлүк Калыстын ышкырыгы менен башталат бардыгы. Калыстын айткан дегени деген. Ал мезгилде башкы чекиттеги улакка ракеттер башталды дагы. Чүй командасы өзүнүн тайгазанына баратат. Аскат Аскаров азыр жакшы эле барды, кол менен кармаган болбойт. Жана чоң ылдамдыктагы чабуулду соона таркалуу өрчүтүп бара жаткан кези бирок аутка чыгып кетти. Аутту көздөй кетти. Аскат Аскаров мыкты чабуулчулардын бири чындыгында. Өз учурунда Достук командасында ойногон атаандаштары бөлөк эмес. Алар менен жакшы тааныш. Канчалык деңгээлде ошол жүлдөрчүлөрдүн тааныштыгы, бири-бири менен байланышы күчөсө, алыш бериши күчөсө, ошончолук ынтымак бекемдейт. Жана оюн учурундагы келишпестиктер, чыр-чатактар, уруш согуштардын бардыгы азаймак менимче. Андыктан мына ошол Чүй талас ынтымагы, Ош талас ынтымагы сыяктуу мелдештер өнүгүп, бардык облустардын бири-бири менен мына ошол ынтымак мелдештерин өткөрүп турушу керек. Чыныгы күчтүүсүн спорттук кандайдыр бир чектин негизинде деңгээлде сынап көрүү бул дайым жакшы көрүнүштөр. Жекеме-жеке көрүнүшү Байыш Ниязов кирип келди. Байыш Ниязов ортодо жана атаандаштарына Фархат Бейшекеев. Фархат Бейшекеев атаандашы эңер маалда артынан койдуруп
тартып алуунун айласын издемек. Байыш Ниязов улакты алды. Жана чабуулга чыгып бара жаткан кези коргоноодо оюнчулар бар. Бардыгы өз позициясын бекем кармады. Байыш Ниязов өз жолун улантууда, ал токтоп калган жок. Жана жакшы мүмкүнчүлүк алгачкы улакты салды. Эсеп сандары 8-1. 8-1. Биринчи катар санындагы оюнчу. Команда капитаны Байыш Ниязов ыргытты. 9 сал болду чындыгында. 8-1 эсеби катталды. Төртүнчү мүнөт жыйынтыгына келип жетти. Убакыт азайгандан азайып, түгөнгөндөн түгөнүп баратат. Калыс желегин көтөрдү. Жерден улакты Сейитбек көтөргөн. Сейитбек Канарбек уулу бүгүн кызыл шымын кийбей чыккан экен. Бирок Сейитбекке кызыл шымын кийбей чыкса да айырмалап келүү оңой экен. Анткени ал дайым сапаттуу ойнойт. Күчтөрү мыкты. Бүгүнкү беттеште салымга жете элек, бирок албетте ракети күч. Кубаныч Султан уулу ортодо оңдоп түздөп ол такымга басып жатат, бирок атаандашы жакшы эле тартып алуунун жолун издөдө. Айбек Темирбаев менен Кубаныч Султан уулу жакшы бир оюнун көрсөтүүдө. Үлгүлүү оюн бул мелдештен бир гана оюнду көрө бербей. Жок, Айбек Темирбаев эмес болчу, кечирисиздер. Аскат азыр сыртта жана Аялбек Айтбаев жал мезгилде Кубаныч Султан уулунда ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Кубаныч Султан уулу бир жолкусунда ыргыта албаса, экинчи жолкусун издейт. Экинчи жолкусунда ыргыта албаса, үчүнчүсүн издейт. Анда ыргыта албаса дагы аракетин уланта берет. Оюнчу, өжөр оюнчу. Ал мезгилде катардаштарынын убакты жугуп алды. Жаныбек Каримов жекеме жекечи. 7-нчи мүнөттө Жаныбек Каримов 7-нчи катардагы оюнчу ортого таштады. Жекеге учурда Манас Ниязов киргендигин көрөбүз. Манас Ниязов жекеме жекечи эмес, бирок жерден жакшы эңет, жерден жакшы алат. Андыктан мындай ыкмалар өңгөрдө колдонулуп эле келет. Ортодон башкы кызматтагы жекеме жекечилер жеңе албай жатса, анда чабуулчулар кирет. Азыр Манас Ниязов кайсы абалда болду. Тойсуз абал жаралды дагы, ал атаандашынан тартып кете алган жок. Анткени Кубаныч Султан уулу бар бир мүмкүнчүлүккө өзгөчө маани коюп барат. Утуп жаткан мезгилде деле аягына чейин оюнун көрсөтүүдө, максималдуу оюнун. Кайсы бир учурларда көрүүчү жарым күч менен ойноп коюшу мүмкүн, бирок мындай нерсе Кубаныч Султан уулунун өзү эмес көрүнөт. Ал айланып чимирлеп отуруп азыр Тайгазанга жакындап баратат, бирок Айбек Темирбаев акмалап турат. Өзүңүздөр көргөндөй Тайгазанга келип жетти. Жалгыз Кыялбек Айтбаев бар. Буйта отуруп Тайгазанга
Gelip жетті жана ыргытты. Қуаныч Сұлтанұлы. Қуаныч Сұлтанұлы 9-ші улақты салып қойды. Кимisi күшті болады. Қуаныч Сұлтанұлы Жылғысы Еламан Нұрболот ұлы. Менімше Қуанычқа беріші мүмкін. Бүгінгі беттешті 3 олақ салды. Чүй командасы үшін чечу үшімін өздігі беттеш жарым финал болчу. Талас облысына қаршы. Финалдық бөлікті артықшылық, айырмашылық таңдай чоң болып жатқандығы байқаудыз. Ал мезгілде Тайғазанға жақындап келді дағы ырғытуға азыр Сұлтан Русланов мүмкіншілік іздеуді. Оға чейінке Қуаныч Сұлтанұлының жасаған іш әрекетін жасауға жақшелі. Ол іздеп жатат жана кезектегі салым Тайғазанда. Сұлтан Русланов. Сеп сандары 1-10. Өзінің клубташтарына қаршы ойын жүргізуді. Жана бұл беттеште қайсын команданың игіліктүү бол отырғандығы жылғысы болғандығы білініп қалған. Бұға чейінелі жерден еңі алды азыр Сейітбек Анарбек ұлы. Сейітбек Анарбек ұлы әрекетін жасап жатат. Жана Тайғазанға аз қалды. Сейітбек Анарбек ұлы. Есеп 11-2. 11-1. Кечірістер 11-1. Екінші олар салыналек. Салына тоқшойд. 11-1. Жана Сейітбек Анарбек ұлы бірінші олағын салды. Өбеттештегі. Алыс аралықтан ырғытты. Шындығында Сейітбек күштілердің бірі, ерендердің бірі. Сонда екінші жылы түрілген олақчы. Ал мезгілде аутқа жақын жерге таштады олақты Сейітбек. Одан Арбайыш Ниязов бар. Бауш Сұлтанбеков бар. Жана өз әрекетін көріп Баяман Ниязовта ойнап жатқан мезгілі. Жерден азыр Сұлтан емес, Рустам Тыналиев. Рустам Тыналиев еңі алды. Улан бір чауылчы улақты алып чауылға шығып жатқан мезгілі. Өзі сүйген салымдарды атқаруға даяр. Рустам чауыл артынан чауыл, салым артынан салымдарды көруді өз. Бирок Чүй командасы тарауынан Рустам Тыналиев жақшы бір фетті жасады, бирок қырғыт алған жоқ, емнені күтті. Баяман Ниязов жақын келіп қалды. Баяман Ниязов қайра кетті артты көздөй. Рустам оңдоп тақымға басуда, аутқа шығып кетпеш керек. Қазір Бауш Сұлтанбеков жалғыз өзі Рустамды аутқа шығарып қойды. Бұлақты ала келіш керек әлбетте. Бұлақты таштап қойып кетіп қалу. Жадағаса жылдыздар үшін дағы тура емес. Мен көкбөрінің жылдыздар емейімді.
13 минут жиынтығынан шығып барат. 7 минуттай уақыт бар. 15 минута. Қуаныч Сұлтанұлы ортадан еңді. Атандашы жалдан ашып тартып алуға әрекетін жасап жатады. Бирок Қияс Ниязовтан соғырылып шықты дағы. Қуаныч Сұлтанұлы азыр тайқазанға жақындап қалды. Қуаныч Сұлтанұлының арғымағы өте мықты өзі. Башы жұмшақ десек бұлған жағына башы көріліп тайқазанға барып береді, тоқтап береді. Қуанышқа жақшы мүмкіншіліктерді түзіп береді. Жақшы мүмкіншілік бар, ырғыт алған жоқ. Қияс Ниязов келіп қалған. Өткөріп беруні Эйламан Нұрболотұлына берді. Бирок Эйламан азыр жерге түшіріп алды. Егер жерге түшмөгөнгө 70-80 жашқа чейин агыл сайын деді мен ушундай ачылайын деді. Аутқа жақын жерге барып ташталды дағы, андан ары Тыныч Алыбаев алды көрінеді. Өткөріп беру ішке ашты, жақсы шықма. Қуаныч Сұлтанұлы тайқазанға жақын барып қалды. Жана кезектегі иш-әрекет, жана Қуаныч Сұлтанұлының салымы. Есеп сандары 12-1. 12-1. Қуаныч Сұлтанұлының иш-әрекеті. Бүгінгі күнді Фантай 4 улақты ырғытты. Жоқ. Олап 4 улақты ырғытты. Эйламан Нұрболотұлыдағы ошондой эле 4 улақты ырғытты. Чындыгында бул мелдештеги эң мыкты улакчы болуп ойunu жүргүзүп жатат. Ал мезгилде жерден эң алып Аскат Аскаров тайқазанға келип жетти, жана токтой алган жок, бирок жакын келип калды. Бауш Султанбеков өзү жалгыз бар. Аскат Аскаровдун ыргыткан улагы. Улам бир чабуул. Алар менен тайқазанга ыргытып ватандаштарын бир топ эле кыйнады. Аскат Аскаров бүгүнкү күндө биринчи улагын ыргытты. Аскат Аскаров несиздерде болсо биринчи таймдабы 3-төй мүмкүнчүлүгү ишке ашпай калган. Жана азыр ишке ашырды. Кайрадан эңип алды. Кайрадан чүй улакчылары өз карамагына алды. Аскат Аскаров, Айбек Темирбаев аны жабышы керек болот. Аскат Аскаров каалагандай оюн жүргүзүүдө. Чүй командасы өздөрүн эркин сезип, каалагандай иш-аракеттерин аткарып жаткан мезгили. Эч кандай пикир келишпестиктин, кыжың-кыжыңдын кереги жок. Баары чечилип деле калды. Андыктан оны сабырдуу болуп керек. Мындай учурларда утулбаган команда жок. Утулбаган команда жок. Бекеринен айтылган эмес. Бирде утат, бирде утулат командалардын өзгөчөлүгү, оюндардын кызыктуулугу ушунда. Анткени дайыма бир команда ута берсе, ал оюндун кызыгы кетет. Эйламан Нурболот уулу
Бауш. Жоқ, Кайламан Нұрболот ұлы менен Медербек Абдикайымұлы. Жаза мамыға кетірілген жана Рустам Тыналиев. Рустам Тыналиев 14-ші улақты Тайғазанға салды. 14-ші улақ Тайғазанда Рустам бүгінгі беттештегі бірінші салымын ешке ашырды. Рустамдан үйреніп алып, давай шекесін топ үйтіп атпайды. Ереже бойынша. Андан ары қандай болот? Көпчілік көрмандар бәлкім мұндай есепті күтпөгендір. Бирок көчүү командасының қандай даярдықта келгендігі, Сарыөзен Рассвет Сарыөзен командаларының бергеп чүй құрамасын түзіп келгендігі бұл өзгөчө күчкө айланды чындыгында. Андықтан аларға қаршы тұру оңай емес. Бұндан арыдағы клубтық деңгейде Сарыөзен Рассвет менен Сарыөзендің алышу уақытшылары бірге тұрған болса, эми бұл командада толық құрам сақталмаса керек, бірақ күштүү команда сөзсіз түзіледі. Азыр деле Сарыөзен командасы абдан күштүү. Бирок Сарыөзен Рассветтен Иламан Нурболот уулун алса, жетекчилер байка отуруп команданын мыктыларын бириктирип, андан ары ынтымак, достук командаларына каршы тура алат. Акыркы минута жүрүп барууда. Салымга жетишеби. Командасы чогуу көрөлү. Азыр Тайгазанга жакын баратат. Кубаныч Султан уулу, Кубаныч ат ойнотуп, ватандаштарын айлантып, чимирилтип Тайгазанга жакындап келди. Бауш Султанбеков анын жанында бар. Жана атты кандай башкаргандыгын байкоо достор. Кубаныч Султан уулу азыр командалашы жардам берүү үчүн келип жетти. Акыркы минута, акыркы иш аракеттер. Жана бул чабуулга жетишпейт. Ансыз деле кандай салымдары бар. Телегөрүчүлөр убакыт соңуна келип жетти. Эсеп сандары 14-1. Артыкчылык аябай чоң болду. Эми кайсы бир деңгээлде бүтүлгөн иш аракет десек дагы болчудай. Биз Чүй облусунун курамасын куттуктайбыз чын жүрөгүбүздөн. Алар улуттук көчмөндөр оюндарын тараптап биринчи жолу жеңип алды. Биринчи оюндардын жеңүүчүсү. Ал эми Ош командасы экинчи орундун ээси болду. Аларды дагы жеңиш менен куттуктайбыз. Кызматыңыздарда мен Зыярат Эсенбай болдум. ТРК Спорт каналы менен бирге болуңуздар. Алдыда сыйлоо аземи жана мыктыларды аныктоо учуру орун алат. Ойын бердиңиздер. Азыр Кудай буйурса, азыр сыйлоо аземине өтөлү. Сыйлоо аземине 14-1 эсебинде Сарыөзен Чүй курама командасы Курама Темир Бышык болот деп батага чакырып коеюн. Кылымдарды кечип өткөн көк бөрү
амалга жеткирбей чапты кыргыздын эр азаматы куюн салып минген атты күтпөй тайга санды тапты чаптыр чаптыр жигит чаптыр кууган атан ташты калтыр бийик кылып кыргыз калкын бек сактагын ата сал кыргыз элдин эрмегине тең болгон кылымдарды кечип өткөн көк бөрү эр азаматтардын сүйгөн оюну өркүндөгү улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кадам баскын көк бөрүгө салым кошкун көтөрүүгө тоскун каршы чыккан затты укугуң жок өткөрүүгө жүрөккө жаккан оюн көк бөрү ойноп калтырбай көптөрү биздин курам дүйнө чемпиондору көңүл салбай сен өтпөгүн көк бөрү биздин оюн биздин оюн көк бөрү улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келеттер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келеттер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн Тысячи блинов нужно испечь, чтобы стать мастером блинопеком в теремке. И всего один нужно попробовать, чтобы его полюбить. Ведь домашний вкус, как настоящую любовь, ни с чем не спутаешь. Жилой комплекс «Южная Бунина» от группы компании «МИЦ». Ищите нас по запросу «Южная Бунина» и звоните 495 152 0505. Жилой комплекс «Новоград-Павлина» от группы